Менден көрүп келгендерге нан, чай, борсогу менен малинанын вареньясы менен сиздер үчүн абсолютно бекер берилмекчи туугандар. Келип бекер эле жей бериңиздер. Оригинал ачуу крылышкаларды издегендер мынаке комболар чыгып баштады буюрса 499 рубль, кааласаңыздар чоңурагы бар 699 рубльге тоюп кетсеңиздер болот. Крылышканын рецебин атайын мынаке Казакстан алып келдирди. Чындыгында аябай ачуу чыгып атат. Мына келип жеп аткандар комментарий жазып коесуздар. Суши, пицца, майдаманты, шашлык, бургерлерге чейин киргизди. Андыктан туугандар күтүп калабыз. Эң кызык оюну туугандар, майни бери угуп туруңуздар. Аш жейсиздер, заказной тамактардан жеп, акыры шотко келгенде, мына көргөзүлгөн балкадан мыкты бир уруп кагып койгон болсоңуздар, эч нерсе төлөбөстөн чыгып кете бересиздер. Эки жолу уруп каккан болсоңуздар, 15% скидка болмокчу. Эгер 3 жолу урганда кагылган болсо, 5% скидка менен шотту төлөй бересиздер буюрса. Амансыздар замандаштар, ассаламу алейкум. Ушул видеону мына Москвада группалар менен, контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Той аштар болгон болсо, Куран окутуулар болгон болсо, Мундус чайканасы өтө чоң бир арзандатуу менен кызмат көргөзүүгө даярбыз дейт. Бул карындашыбыз бул жерде официант болуп эмгектенет, өзүбүздүн Канат агабыздын чайканасы дегендей, бир аз тартынып турам десе дагы иште сүйлөп бер деп жана кылып атам. Амандашып коесуң кардан, иште убактысын айтып. Саламатсыздарбы? Чайканамызга келип тамактанып кетсеңиздер болот. Биздин убактыбыз саатыбыз 9да ачылып, 2ге чейин иштейбиз. Акыркы килен чыкканга чейин буюрса, аябай жакшы экен. Бул жерде детский аянтчалары бар дегендей туугандар, анан бир 4-5 кабинасы бар өздөрүнчө, 5 адамдыкы, жо 10 адамдык, 15-20 адамдык кабиналары бар. Чоң зал бар туугандар, залга бир 70-80 адам бир учурда чай ичкенге болот. Банкетный өзүнчө залдары бар ал жерде 30-40 адамдык. Анан куда тосот элем, сөйкө салуу кылат элем дегендерге да жакшы бир жерлери бар. 2-3 штук наракы жакта кабина сыяктуу. Тамактын өтө көп түрлөрү бар. Өзгөчө козу грилди сүйгөндөргө козу грилди заказ менен кылып беришет туугандар. Мына козу грилди башка жактарга доставкадан кылышат. Аштарды дагы килограммой заказ берсеңиздер бекер жеткирип беришет, сүйлөшөсүздөр ал жагында. Анан эң бир жаккан жери мына пиццаны дагы жанагы крыльяны, крылышканын рецептин Казакстан алып келиптир да. Жеп көрдүңбү? Дамы кандай экен мындай? Өтө сонун. Честно айтып бер. Өтө сонун. KFC менен дамы кандай? Бирдей. Мен деле ошол крылышканы негизи Файзага барып жеттик. Ачык элечи, мына Файза жабылып кеткенден бери чындыгында издеп калдык элек. Буюрса мына келип жей бересиздер. Комболары дагы чыгыптыр. 499-дук, 699-дук дегендей. Анан бир 10-15 крыльяны заказ берсеңиздер деле доставка кылып жеткире бермекчи. Майдамантысы бардык тамагы ушул жерге кириптир дегендей да. Агабыз ушул жерде под контрол, ушул жерде ишти катырып атыптыр. Анан заказной тамак жейсиздерби, ашпы, курдакпы, асар шашлык жейсиздер аягындан кийин шотко келгенде мына балкага бир мыг уруп көрөйүн деп өзүм сынайын дегендер болгон болсо, мына пожалуйста, мына балка ушул жерде турат туугандар. Бир жолу уруп мыкты каккан болсоңуздар, буюрса шотту жаппай эле кете бересиздер туугандар. Эгер 2 жолу урганда кагылган болсо, кагылып кеткен болсо, 15% акция кылып бермекчи. Эгер 3 жолу урганда кагылган болсо, анда сиздерге 5% арзандат менен кызмат көргөзө берет туугандар. Келип чай-пай ичип тура бергиле. Мына борсок, нан, мына вареньялар, чайларды бекер кылып ата алсаңар, канча күн бою болот? Канча алынат? Сентябрдын аягына чейин болот. Сентябрь до конца болобу? Ооба. Промокод Иса деп айтып коюңуздар. Менен келгениңиздерди анан сразу алып келе беребиз, Ооба. Негизи эле карындашым чайканада биринчи тейлөө. Биринчи келгенде эле курсак ачыдам, ачуусу келген болот, тамак жегиси келет дегендейчи, барганда эле салам алейк кылып туруп эле сразу чайдан алып келип тура берейинби деп туруп эле, анан менюни чыштап кеткен болсок, келгенге чейин уже жанагы тандап бүткөн болот да. Чайнан менен алаксып турат дагы, жанагы уже тамак келгенге чейин эч кандай претензия жок. Айтайын дегеним, биринчи очту тейлөө. Мамилени жакшы кылган болсо, куда калса клиенттер деле жакшы болот. Анан ценалары деле доступный эле, ошол чайканадагыдай эле тамактар барды, восточный дегендей туугандар, келип чай-пай ичип тура бериңиздер. Метро мына Чертановскийге 4-чы вакыттан бир 2 мүнөт, 3 мүнөттүк эле жөө-жол болуп калат. Келгенде эле көрүнөт дегендей, парковкалар дагы аябагандай экенин, бекер толуп калса платныйга деле кое бересиздер. Ошол туугандар, ийгилик каалайбыз. Акыркы бир сөзүңүздү сүйлөп коштошуп коебуз карындашым. Бүттү буюрса, рекламаны катырдыга менимче. Келип чай ичип тура бересиздер буюрса. Келиңиздер чайканабызга, келип тамактанып кетиңиздер. Банкетный залдарыбызга келип отуруңуздар, уюшуп.
жакшы карап бергенге аракет кылабыз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.